Саламатсызбы, кадырман телекөрүүчү, назарыңызда таң кирген бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Кыргызда учурашпай сөз баштаба дейт, кесиптешим. Албетте. Демек биз дагы бүгүн ар бир телекөрүүчүсүз менен жылуу жумшак учурашабыз. Кутман таңыңыздар менен. Бүгүнкү эфир менимче кесиптешим аябай кызыктуу болот деп ишенем. Анткени Ооба, кызыктуу эмес, пайдалуу дагы эфир кылалы бүгүн. Биз ар бир телекөрүүчүгө бүгүн ушундай бир жакшы мүмкүнчүлүк берели, жууп тазалоочу каражаттарды ойноттобуз. Кесиптешиме үйрүп турайын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде Ару Плюс деп аталган жууп тазалоочу каражаттарды чыгарган компания бар. Мына ушул компаниянын мына ушундай бир чоң компасын билекти жеңип алгысы келсе, анда экран астындагы жазылган номерге билдирүү калтырасыз. Азыр биз суроосун беребиз. Мунун ичинде эмнелер бар десеңиз, мынакей идиш жууган каражат, кир жууган каражат, белизна, сода дейткен кургак порошогу бар экен. Анан душка иши кылса, кухняга бардык бактерияларды кетире турган каражат бар экен. Мына ушундай комбону биз белекке беребиз. Бир көрүүчүбүзгө суроо берели. Ооба, кесиптешим бериңиз. Кесиптеш негизи канаттууларда кулагы жок болот экен. Ал кандай болот экен? Ооба. Анан бир эле канаттууда кулагы бар экен. Демек, кадырман телекөрүүчү, биздин сизге сала турган сурообуз: кайсыл канаттууда кулагы бар? Дүйнө жүзү боюнча бардык канаттууларда кулагы жок экен, бир эле канаттууда кулагы бар экен. Мына ушул канаттуу кайсыл канаттуу экенин биринчи жазган телекөрүүчүбүзгө мына ушундай өзгөчө бир Ару Плюс деп аталган атамекендик өндүрүш Кыргызстанда чыгарылган жууп тазалоочу каражаттарды сизге биз белекке беребиз. Экран астында жазылган номерлерге калтырыңыздар. Анан дагы мына ушул компаниянын продукциясы жөнүндө кесиптешимге сөз кылып туралы. Ооба. Жооптор келгенче. Мен айткым келип турат, кесиптешим. Ушул каражатты колдонуп атам. Бул бир эле учурда биз өзгөчө жакшы көрөбүз го айымдар. Бир эле учурда көп муктаждыгыбызды чечкенди жакшы көрөбүз да. Анын сыңары бул Ару Плюстун ушул каражатты мен колдонуп атам. Бир эле учурда бактериялардан арылтат экен, тазалайт экен, налетторду кетирет экен. Бир эле учурда 4 каражат ролун аткарат экен. Ролун ойнойт экен да. Андыктан сиздерге дагы сунуштайм, абдан пайдалуу экен да. Анан мына ушундай жууп тазалоочу каражаты дагы бул жакта бар, идиш жууа турган, көлөмү дагы чоң, 1000 мили деп турат. Анан көп учурда биз баягы ашканада күрөт көрөбүз го кесиптешим. Анан идиш жууганда кээ бир учурда колубуз кургап чыгат, чылынып чыгат, бул жууп тазалоочу идиш жуу турган каражат колуңузду кургатпайт экен. Анан жыты дагы аябай катуу, жыты жок. Жыттап көрсөңүз кесиптешим аябай. Азыр баарыбыз аллергия менен жабыркайт эмеспизби? Бул аллергия да кылбайт экен да колуңуздарды. Анан бул жерде кир жууй турган гель бар. Мына ушул гелди сиз балдарыңыздын, өзүңүздүн кийимиңизди колдо жуусаңыз болот, автоматка салсаңыз болот. Анан дагы жада калса түстүү кийимдерге, ак кийимдерге колдоно бересиз. Жыты такыр жок, жыттап көрсөңүз такыр эч нерсенин жыты чыкпайт. Эң башкысы аллергиктерге жакшы. Мен мисалы катуураак жыты болсо мурдум быкшырып түшкүрүп жерде кыйналам. Бул гелде такыр жыты жок экен. Анан дагы универсалдуу гель экен. Урматтуу телекөрүүчү, эгерде сиз мына ушул комбаны Кыргызстанда чыгарылган комбаны жеңип алгыңыз келсе, бул бетин да көрсөтүп коеюн. Мынакей мондай идиш кир жууган гель бар. Батареядан ошондо балдардын кийимдерин да жууганга болот. Кыркайлардын кийимин дагы жууй беребиз. Чоңдордун дагы кийимин жууй берет экенбиз бул гель менен. Анан бул гелдин көлөмү 1500 мили дейт. Мынакей бул өзү компания өзү мына ушундай таңгактап даярдап коет экен мына ушундай комболорду. Бул комбонун баасы 1000 сом. Эгерде сиз жеңип алсаңыз, бизде 1000 сомдук мына ушундай билек жеңип аласыз. Анан дагы эң сонун нерсе бар. Бул жерде көрдүңүздөрбү? Чаптап коет. Умурага жолдомо. Умурага жолдомо тиякта калып кетип алып көрсөтөйүн десем. Ар бир комбонун ичинде белектер ойнотулат. Сиз умурага, опцияга, андан сырткары жолдомо аласыз. Анан унаа ойнотулат экен кесиптешим.
эң сонун экен да ушул жагы. Мына ушул купонду аласыздагы каттап аласыз. Бир эле купон 31 декабрга чейинки ойнотулган ар бир розыгрышта жарай берет экен. Биздин сурообузду эске салып кетели, кесиптешим, кайталап коюңуз. Дүйнө жүзүндө канаттуулардын кулагы жок экен да, баарыбызга эле мындай белгилүү билбейм, мага кызык болуп атат. Анан бир эле канаттуунун кулагы бар экен. Бул кайсыл деп ойлойсуз? Эң биринчи келген жоопко биз мына ушундай Ару Плюс деп аталган атамекендик өндүрүш, жууп тазалоочу каражаттарды чыгарганын компаниянын мына ушундай комбасын сиздерге белекке беребиз. Сиз кайсыл аймакта жайгашсаңыз дагы айырмасы жок. Эң башкысы суроого туура так жооп берген каарманга. Суроолор, жооптор келдиби кесиптешим? Күтөбүз мынакей азыр кесиптешим. Чалган болбойт. Сиз окуй бериңиз ачып. Чалган болбойт, урматтуу телекөрүүчүлөр, бир гана билдирүү калтырасыз. Дүйнө жүзүндө бир дагы канаттууда кулагы жок, болгону бир эле канаттуунун кулагы бар экен. Кайсыл канаттуунун кулагы бар? Ушул суроого туура так жооп берсеңиз, анда мына ушул менин колумдагы жууп тазалоочу каражатты, комбаны сиз белекке аласыз. Анан дагы оюнга катышсаңыз болот экен. Мына ушундай атайын өзүбүз салып койгон купонду Турцияга, умрага жолдомо алат экенсиз. Андан сырткары дагы толтура белектер бар. Анан эң башкы белеги уна ойнотушат экен. 9-май күнү дагы белектерин ойнотушкан. Эми ушуну менен кийинки 2 айда дагы ойнотулат. 31 декабрга чейин ойнотула берет экен да. Ооба, сиздердин эсиңиздерге дагы бир ирет салып кетмекчибиз. Бул жакта экрандагы телефонго чалганга болбойт. Биз жазуу түрүндө гана келген жоопторду кабыл алабыз да. Ооба, туура. Чалууга болбойт деген сайын биздин көрүүчүлөр чала берет. Анан дагы сүйлөп жөнөтпөйсүздөр WhatsAppка, биз үнүңүздөрдү дагы уга албайбыз. Аудио жазууну жалаң гана кат кылып эле WhatsAppка жазасыз. Анан биз сиздин билдирүүңүздү окуйбуз. Эң биринчи келген туура жоопко биз мына ушундай Ару Плюс деп аталган атамекендик өндүрүштүн продукциясын сиздерге белекке беребиз. Баасы 1000 сомдук. Бул жакта жооптор келип атат, бирок туура эмес, анын окуунун кажети жок го дейм кесиптешим. Окусак жакшы болот да, кызыктуу болот. Саламатсыздарбы? Чала берет да. Чалганга болбойт. Бул жакта жооп бар экен. 547 абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Билбейт экенмин дейт. Мынакей чала берет. Урматтуу телекөрүүчү, биздин WhatsApp номерге чалууга болбойт. Жалаң гана SMS билдирүү гана калтырасыз. Буйруса, ким туура жооп берсе, ушул комбону бизге белекке беребиз. Биз жоопторду окуганга да тоскоолдук жаратып атасыздар, ошондуктан чалбаңыздар. Бул жакта бирөө 47 менен аяктаган абонент торгой деп койгон экен. Туура эмес экен. Дагы ойлонуп жазыңыздар. Кайсыл канаттуунун кулагы бар? Калган канаттууда дүйнө жүзү боюнча кулагы жок экен. Болгону бир эле канаттуунун кулагы бар экен. Ушул канаттуу кайсыл? Кыргызстанда жашайт бул канаттуу, байырлайт, бар. Үнүн дагы баарыңыздар билесиздер бул канаттуунун үнүн. Бир аз жардам берели телекөрүүчүлөргө. Келип өтөлү сиздерге. Анан кесиптешим, сизге суроо бергим келип атат. Сиз ошол каражаттардын ичинен кайсыны колдонуп атасыз? Кир жууган каражатын колдоном, анткени мен аллергикмин. Катуу жытуу болсо айттым го, мурдум агып, жашым агып, чүчкүрөм. Аллергиямды козгойт. Бул гелде болсо такыр жыты жок, эч нерсенин жыты билинбейт. Анан дагы түстүү буюмдар, кийимдерди дагы жууй берет экенсиң, ак түстөгү кийимдерди дагы жууй берет экенсиң, бардык кийимдерге. Анан колдо жууганга дагы жарайт, автоматка салганга дагы жарайт. Көлөмү дагы өтө кичинекей эмес. Мына ушундай Ару Плюстун кир жууган каражатын колдоном. Кесиптештер чалганга болбойт деген сайын кесиптешим чалып атышат. Чалууну кабыл ала албайбыз. Ушул эле номерге жооп жазуу түрүндө жооп калтырсаңыздар кабыл алабыз. Кайсыл жаныбардын кайсыл канаттуунун кулагы бар? Ушул суроого ким биринчи жооп берсе, биз мына ушул Ару Плюс деп аталган компаниянын белегин сиздерге ыйгарабыз. Чамдаңыздар. Кыргызстанда бар бул канаттуу, үнүн дагы баарыңыздар тааныйсыздар, угуп, билип, көрүп эле жүргөн канаттуу, демек оңой эле табат болушуңуздар керек. Кайсыл канаттуунун кулагы бар? Тапсаңыздар болот.
өлең күн сайын эле угабыз. ооба. Урматтуу теле көрүүчү, эгерде мына ушул Ару Плюс деп аталган жууп тазалоочу каражаттарды чыгарган ата мекендик өндүрүшчү компаниянын белегин жеңип алууну кааласаңыз, туура жоопту бизге жөнөтүңүз. Кайсыл канаттуунун кулагы бар? Мына ушул суроого туура жооп берсеңиз, биз сөзсүз түрдө сизге мынакей сонун бир белек дыйгарабыз. Бир жооп келди, кесиптешим. Окуй бериңиз. 0297 менен аяктаган абонент үкүнүн кулагы бар дейт. Куттуктайбыз. Буга чейинки туура эмес жоопторду окуган жокпуз, атайын. Туура жоопту күтүп аттык, Номерин кайра кайталап коюңуз, аягын. 97 менен аяктаган абонент үкүнүн кулагы бар деген туура жоопту жазыптыр. Сон, урматтуу теле көрүүчү, биз сизди куттуктайбыз. Мына ушундай Ару Плюс деп аталган жууп тазалоочу каражаттарды чыгарган ата мекендик өндүрүш. Биз сизге комбаны белекке ыйгарабыз. Анан ичинде купону да бар. Сөзсүз мына ушул купонду өзүңүздүн номериңиз менен катташыңыз керек. Бул жакта баары жазылган. Кантип аласыз белекти? Ушул эле номерге WhatsApp'ка кайрылсаңыз, биз сизге жооп беребиз. Кайсыл жерден, кайсыл күнү келип алып кетесиз? Эгерде кайсыл бир аймактан болгон болсоңуз, анда жакындарыңызды жиберсеңиз да болот. Куттуктайбыз. Мынакей, урматтуу теле көрүүчү, бир эле канаттуунун кулагы бар экен. Ооба, баарыңыздарга билип алыңыздар демекчибиз, үкүнүн кулагы бар экен. Биз угуп жүргөн эле, көрүп жүргөн эле канаттуу деп ошон үчүн кесиптешим экөөбүз айтып аттык, үкүнүн кулагы бар экен. Анан мына ушундай урматтуу теле көрүүчүлөр, биз болсо аракет жасайбыз дайыма ата мекендик өндүрүштү колдогонго. Анан теле көрүүчүлөргө дагы үндөйбүз, теле көрүүчүлөрдү ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн гана продукцияларын алып колдонууну. Демек, бүгүн дагы мына ушундай ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн продукцияларын биз теле көрүүчүлөргө белекке ыйгардык. Биз болсо дайыма аракет жасайбыз ушундай баалуу, пайдалуу белектерди теле көрүүчүлөргө ойнотууга. Биз болсо рекламалык, жарнамалык тыныгы эле. Кайрадан жолугушабыз. Таңкы регион бүгүнкү көрсөтүүсүн улантат. Жаңыдан кошулган болсоңуз, дагы бир ирет сиздер менен учурашып, амандашып алалы, арыбаңыздар деп анан. Бүгүн биз кесиптешим экөөбүз таң эрте өзгөчө бир белектерди ойноттук. Эми болсо айымдардын жүзүнө кам көрүүнү эпкө атабыз, Ооба. Азыр учурда замандын талабына ылайык бетти жашартуучу ар кандай уколдор, инъекциялар аябай көбөйдү. Бирок ал баягы убакыттын өтүшү менен бетке мындай туура эмес таасирин тийгизет, зыян тийгизет. Ошол эле учурда табигый жол менен дагы массаж аркылуу жашарса болот экен да. Ушул теманын негизинде сүйлөшүү максатында биз студиябызга косметолог эстетист Элизат эжебизди конокко чакырганбыз. Саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен. Кош келиптирсиз. Кош келдик. Алгач эле суроом мен сизге азыркы учурда жана Блефара пакет деп акция жүргүзүп атасыз да. Көпчүлүк эле бул жаатта мындай түшүнүгү жок да. Блефара пакет деген өзү эмне? Блефара деген сөздү деле көбүбүз түшүнөрбөйбүз да. Ооба. Маалымат берсеңиз. Блефара пакет алгач учурашып кетейин. Баарыңыздарга кутман таңыңыздар менен. Блефара пакет өзү Блефара деп айтып тургандай көздүн тегерегине көбүрөөк басым жасала турган массаж. Эмнеге дегенде баарыбыз эле эмоциябыз биринчи күлгөндө деле, ачууланганда деле сразу көзүбүзгө биринчи эмоция кетет. Ошол себептен Блефара пакет көздүн тегерегине көбүрөөк басым жасалат. Анан биз болсо биринчи башкалардан айырмаланып, биринчи беттен баштабайбыз. Биринчи денеге биринчи массаж жасап алып, денени бир сыйра жибитебиз. Бардык денедеги булчуңдарды жибитип алып туруп, анан бетке өтөбүз. Моюнга, декольте, баш, ушулардын баары бетке таасир эткен үчүн биринчи ошо арка далы дегендердин баарын жибитип алып, анан бетке өтөбүз. Демек, көп эле көрүп калабыз да, бетке массаж жасаганда баштаганда эле беттен баштайт. Бул туура эмес экен, бетти массаж жасап баштаган. Ооба, албетте туура эмес. Колдон келсе, эң биринчи общий массаж алып туруп,
анан бетке өткөн андан да жакшыраак болот. Кан жакшы айланып, анан ошол бетке таасирин берет. Кан жакшы айланып, анан булчуңдар жибиш керек. Спазмдарды жибитип алып туруп анан бетке өтсөк жакшы таасирин тийгизет. Анан кийин башкалардан өзгөчөлөнүп ошол сиздики 8 түрлүү массаж менен айырмаланат экен да. Мен салыштырып кээде көрүп калам. Ошонун ар бирине токтоло кетсеңиз. Биринчи алгач бетке өтөрдөн мурда, массажга өтөрдөн мурда двухэтапный обязательно чистка кылабыз. Бетти тазалайсыз. Бетти тазалап, анан осветление кылып алып, анан бетке массажга өтөбүз. Бул бетке скульптурный массаж деп коет. Беттин формасын чыгарабыз скульптурный массажда. Бардык булчуңдарды тартып, беттин формасына келтиребиз. Анан кийин ошол эле скульптурныйдын көп тамырлары болот. Бир эле скульптурный десе, бир эле массаж эмес, ошол массаждын скульптурныйдын көп багыты болот да. Мисалы 2-3 түрү болот скульптурныйдын. Анан кийин лимфодренажный массаж деп коет. Лимфодренажный бул полный лимфаларды иштетип алабыз. Лимфаларды иштетмейин беттеги застойлор, бетте калып кала берет дагы токсиндер туруп бетте черный точка ошолордун баарын пайда кылат. Анан кийин негизи лимфодренажный упражненияларды дагы постоянно обязательно кылып туруш керек. Эртең менен турганда эле. Бул ошол эле шишик, ошол эле беттеги токсиндер эгер лимфа иштебесе, ошол бетте калып кала берет. Ошол себептен биринчи эмнеге лимфодренажный, потому что ошол лимфаларды иштетип алсак, анан беттин өңү жакшырат да. Урматтуу телекөрүүчү, эгер сиздин бетиңизде кандайдыр бир көйгөй болуп жатса, балким кара точкалар же болбосо бырыштар, биз ар бир айым бетибиз таза тунук болсо экен, бырышы жок болсо экен деп кыялданабыз го. Анан ар кандай ийнелерди сайдырып, бырыштарды кетирип убара тартпастан, ооба, ошол эле учурда зыяны дагы көп экенин унутуп калабыз дагы эле. Бат тез ушунчалык бүткүбүз келбейт. Бир күндүн ичинде эле бардык бырыштардан арылгыбыз келет дагы эле, жалкоолонуп барып эле ийне сайдырып салып атабыз да. Көпчүлүк учурда чекедеги бырыштарыбызды кетиргибиз келип эле ар кандайийнелер сайдырып атабыз. Эгерде сиз табигый жол менен, массаж менен жашаргыңыз келсе, бетиңиздеги көйгөйлөрдөн арылгыңыз келсе, же болбосо кантип көзүңүздүн астындагы, чекеңиздеги, көзүңүздүн чет жагындагы бырыштарды кантип кетирүүнү билбей жатсаңыз, сурооңуз бар болгон болсо, экран астындагы биздин номерлерибиз сиздин кызматыңызда. Ушул WhatsApp номерге суроо калтырсаңыз, биз сөзсүз түрдө эксперттен, башкача айтканда бет массажы боюнча эксперттен сиздин сурооңузга жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Анан негизи эле массаж жолу менен чындап эле беттеги бырыштардан арылсак болобу? Канча убакытта арылабыз? Канча убакыт кетет? Албетте арылса болот. Сиз айткандай эле ботокс, филлер дегендер албетте моментально эффект берет. Бирок анын кийинки таасири зыян албетте. Себеби дегенде ал уже бетке киргенден кийин беттен териден чыкпайт. Ал наоборот бетти оорлотуп постепенно ал уже иштебей баштайт кийин. Бара-бара мага көп эле пациенттер келет, ушундай ботокс, филлер алып анан бетинен чыгара албай аткан. Ошолорду массаж аркылуу чыгарганга жардам беребиз. Ийне сайганда көп көрүп калам Инстаграмдан. Ийне сайгандан кийин керек болсо кабагыңды бүркөй албай калат экенсиң. Ошондой видеолор тарышат го, кабагын бүркөгөндө бырыштар чыгат. Анан ийне сайып койгондон кийин же кабагыңды бүркөй албайсың, же күлө албай калат экенсиң, мисалы күлөйүн десең дагы тартылышып калабы, ушундай бир нерсе болот окшойт да. Ал мышцаларды тоңутуп коет. Эмоция кылганда биз мисалы кабагыбызды көтөрүп сүйлөйбүз, же болбосо эмоциябызды чыгара албай калабыз көзүн. Катырып кет экен да. Мага келген клиенттер ошо филлер, ботокс алып алган. Булчуңдарды катытып коет экен демек. Ошондо канча убакыттан кийин жыйынтык көрүп баштайт? Массаждан биринчи процедурада эле уже результат көрүнө баштайт. Бирок муну үзгүлтүксүз постоянно алып турууну сунуштайбыз. Сиз айттыңыз да, бир курс 6-7 күн дейбиз. Бир жумада бир жолу, аябай бат эмес. Убакытка дагы күн сайын баруу кереги жок экен. Ыңгайлуу, ооба.
Жакшы экен. Мисалы сиз айттыңыз да, бетке массаж жасоодо же болбосо беттеги кандайдыр бир көйгөйлөрдү чечүүдө, беттин скульптурасын чыгарууда, кара точкаларды кетирүүдө, ырыштарды кетирүүдө эң биринчи денени жибитип туура массаж жасаш керек деп. Анан негизи эле ошол процедура сизге барганда жалпы денеден баштап бетибизге чейин массаж жасап бүткөнгө чейин канча убакыт, канча саат массаж жасалат дегеним да? 2 саат. 2 саат бою массаж жасалат. Ошолордун баарына жетишип, жакшынакай сулуу кылып узатабыз. Ошол процедураларды алып аткан учурда тамактануудагы таасирин тийгизеби? Кандай алып жүрүш керек? Ал обязательно. Негизи бир эле бетке массаж эмес, обязательно комплекстүү түрдө подход керек. Мисалы эмнелерден баш тартыш керек? Обязательно эртең менен лимфодренажный массаж. Ошо бизге бир көнүгүү көрсөтүп бербейсизби, теле көрүүчүлөргө бир пайдалуу, жок дегенде бир көнүгүүнү. Мисалы эртең менен турганда көпчүлүктүн сиз айткандай бети, көзү шишип калат, анан шашылыш, жумушка жөнөш керек болуп калат, убакыт жок, кечке массаж жасагангач, ошол учурда мындай бат бир нерсе жасап алсак жакшы болгон атат да. Теле көрүүчүлөр дагы күтөт болуш керек, бизге бир кеңешин берсе деп. Мен биринчи эме жөнүндө айтып кетейин. Комплексный подход дегенимди. Комплексный подход өзү кандай болуш керек? Обязательно эртең менен лимфодренажный массаж, анан кийин суу ичиш керек. Туура өлчөмдө ичип алышыбыз керек сууну. Анан кийин сууну жылуу ичебизби, температурада кайнатылган суу? Орточо көлөмдө, өтө ысык эмес, өтө муздак эмес. Анан желательно аялдар таттуудан алысыраак болсо жакшы. Таттуу анткени бырышты аябай түшүрөт. Анан кийин таттуу и стресстен алысыраак болсо аябай жакшы. Ошол анан упражнение, тренировка. Ошондо тренировка, туура тамактануу, суу обязательно туура өлчөмдө. Анан таттууну жебей коюу да болбойт. Аз-аздан. Аз-аздан. Өлчөмү менен. Өлчөмү менен, ооба. Анан ошо стресстен алыс болуш керек. Эртең менен күндө хотя бы 10 мүнөт самомассаж кошуп койсо дагы болот. Эми 10 мүнөткө убактыбыз жок болуп атса, мындай шашылыш болуп атсак, бир нерсе бизге көрсөтүп бересизби? Биз кесиптешим экөөбүз үйрөнүп алып, албетте, мисалы, бөлүгү жасап алалы. Албетте, ар бирибиз эле эртең менен күнүмдүк эле крем сүйкөбүз бетибизге. Ошол эле крем сүйкөп атканда туура багытта сүйкөп койсоңуздар, ошол деле хотя бы жетиштүү. Туура сүйкөгөндө кандай сүйкөш керек? Көпчүлүк айымдар мисалы кремди бетине коюп туруп эле мыйынтип, анан мыйынтип эле ышкалай беришет го. Негизи кантип кремди туура колдонушубуз керек? Сызыктар аркылуу же колдун сыртынан көргөзүп бере бериңиз. Бетте адамдын бетинде 50ден ашык мышца болот. Ошол мышцанын жайгашышына жараша крем сүйкөлөт. Анда эмесе бетти жакшынакай кылып жууп алабыз. Анан крем сүйкөп алып, нымдуураак увлажняющий кремдерден сүйкөп алып туруп, анан ооздун учунан кулактын учуна чейин тартабыз. Мындай кылып. Эми бир аз салмак салып тартап алабыз. Анан бул жактан кулактын үстүнө чейин мындай кылып. Демек катуу эле тартсак болот экен, катуу эле, ооба, бирок аябай катуу эмес. Анан басым кылыш керек экен да. Колубузду, алаканыбызды баарын колдонобузбу, ошондо мисалы көпчүлүк учурда эле биз мынтип эле крем сүртүп коебуз да. Мындай кылабыз дагы, тартабыз кадимкидей эле. Анан кийин көпчүлүк учурда бетти сулуу эмес көргөзгөн биздин экинчи эгибиз. Буга деле көп убакыт кетпейт, мындай аласыздар. Микрофонго колуңузду тийгизбеңиз. Мындай көкүрөктү басып аласыздар дагы, анан мындай аласыздар. Деп тартасыздар. Көкүрөктү обязательно басасыздар. Анан мындай кыласыздар дагы. Кесиптешим жасап турсун. Деп бул жакка тартасыздар. Оозду ушундай бойдон. Анткени бул жактан мышцаларды тартыш керек. Деп алабыз. Анан көздүн айланасына. Көздүн айланасына кремди сүйкөп алып туруп, мындай багытта. Мындай багытта. Тегеретесинен, Тегеретесинен, ооба.
мындай кылып туруп мындай. Көздүн аябай астан кылбайт экенбиз, четинен эле кылат экенбиз, көзгө жакын кылбайт экенбиз. Сөөк жактан эле. Демек, мына ошол сиз көрсөткөн көнүгүүнү биз күн сайын жасай берсек, экинчи киреби азыр сиз көрсөттүңүз го? Обязательно кирет. Бирок ошону туура кылыш керек. Азыр микрофон болуп мынтип өзүм жакшы көрбөй салбай атам. Анан көздүн үстүн мындай аласыздар да, мындай кармайсыздар. Мындай кылып туруп, каштын үстүн мынтип эле тартып бересиздер. Мындай. Негизи бул албетте үстүртөн. Кайра кайталып коесузбу? Мынтип. Мындай фиксировать этип аласыздар. Анан каштын үстүн өйдө тартат экен, Каштын үстүн жасайт экенбиз, Ошондо сурма түшпөйт да ал. Көзүң жаш өткөн сайын агып баштайт го демек. Сурма көтөрүлүп турат, көз түшпөйт. Кээде мындай угуп калам да, өз алдынча бетти чойгулап жасай берсе, тескерисинче бет түшүп кетет депчи. Туура багытта кылыш керек, обязательно. Адистин кеңешине сөзсүз кайрылыш керек экен да, биринчи. Сама массаж курстар бар. Аябай кымбат эмес. Ошолорду алып үйрөнүп алсак, албетте өзүнүн жаштыгына табигый салым кошкон болот. 606 абонент жазып тур, саламатсыздар, көзүнүн астындагы буручту кантип кетирсе болот дейт. Массажга сизге барыш керекпи? Бир сире кайра айтып коюңуз. Албетте массаж, адистин кызматына кайрылыш керек. Анан сама массаж. 535 абонент жазып тур. Менин чекеме аябай көп буруч түшүп кетти, негизи жаш элемин дейт. Анан чындап эле ошо массаж менен кетирсем болобу? Анан кеткенден кийин, массаж жасап бүткөндөн кийин ал канча убакытка чейин таасир берет, действие берет дейт. Таасир көп эле болот. Себеби сама массажда кошулат да үйдөн. Ошон үчүн таасири көп эле болот. Сиздин кызматыңызды алып атканда үйдөн дагы кошумча жасаш керек экен да, Сиз аны ар бир келген айымга көрсөтүп бересиз. Жакшы экен. Мисалы биз кесиптешмекке сизге процедурага барсак, бетибиздеги буручтарды кетиребиз деп. Анан кетип баратканда сиз сөзсүз бул нерселерди жаса деп биздин бет түзүлүшүбүздү карап, ошого жараша көнүгүүлөрдү бересиз. Ал албетте сөзсүз түрдө. Анан мисалы ошо бетибизге көнүгүү жасаганда дагы майлуу, кургак дегенге карап болобу же бардык эле бетке бирдей эле көнүгүүлөр кете береби? Жок, баарына эле бирдей кете берет ал. Мисалы майлуу беттерге жана массаж учурунда жасалган майлар тешикчелерди чоңойтуп берет. Анан бара-бара анан эмелер бүдүрлөр чыгып баштайт деп калышат. Жок, массаж негизи наоборот ошол бүдүрлөрдү жабат. Себеби кан айлануу жакшыртат массаждан. Тешикчелер кичирейт экен да, Тешикчелер кичирейет, андай практикабызда көп эле болгон. Көп эле болуп жүрөт. Кан айлануу жакшырат, кислород барат бетке. Анан клеткалар обновление болот, жаңыланат дейм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, экранда жазылган WhatsApp номерге чалуу болбойт. Биз сиздин чалууңузду кабыл ала албайбыз. Болгону мына ушул номерге биз атайын WhatsApp'тын сүрөтүн да коюп койдук сиздерге, WhatsApp'ка жазгыла деген мааниде. WhatsApp номерибизге жөн гана билдирүү, кат гана жазуу түрүндө гана жазсаңыз, биз сиздин сурооңузду массаж боюнча, башкача айтканда, укол, ийнесиз бетти тазартуучу, ар кандай биздин көйгөйүбүздү беттеги чече турган, ошол эле учурда бырыштардан арылта турган массаж боюнча экспертибизге сурооңузду берсеңиз, жазсаңыз, биз сиздин сурооңузду окуп берүүгө аракет жасайбыз. Аудио жазууңузду да кабыл ала албайбыз, чалууңузду болгон эле басып кое алабыз. Ала албайбыз деп жазыр көп айымдар чалып атат. Биз сиздердин чалууңузга кабыл ала албайт экенибизди эсиңизге салайын. Эгерде бетиңизде кандайдыр бир көйгөй болуп жатса, ийнесиз жашаргыңыз келсе, чекеңиздеги буручтардан арылгыңыз келсе, көп жолу ар кандай кымбат баалуу кремдерди алсаңыз деле бетиңизде бурушуңуз кетпей жатса, суроо берсеңиз болот. Менде мындай суроо да, мисалы көпчүлүк учурда биз интернеттен көрөбүз да, социалдык тармактардан. Мына ушул кремди алсаң бетиңдеги буручтарды кетирет деп баасы эми 10 000, 20 000, 30 000 бир эле кремдин баасы да, кичинекей кремдин баасы. Анан мына ушундай кремдер чындап эле канчалык кымбат экенине карабай алсак, бетибизге таасир берип, чын эле беттеги буручтарды жоготобу өзү крем? Биринчи бырыш деген өзү эмне? Бырыш деген мышцаларыбыздын мындай айтканда спазм, тырышып калуусу. Бир мышца тырышып калса, башка мышцаны тартып кете берет ал.
крем мышцаны өзүнүн ордуна келтире албайт. Ал болгону нымдантып берет, бырыштын алдын алып берет. Мынакей урматтуу телекөрүүчү, эгерде сиз дагы ар кандай жарнамаларды көрүп жатсаңыз, мына ушул кремди алсаң бетиңдеги бырыштарды кетирет десе, сиз жарнаманын курмандыгы болуп эле кымбат баалуу кремдерди албашыңыз керек экен. Эң биринчи бетке укалоо алып, анан ошол эле кремиңизди, бирок биздин эксперт айтып атат, туура массаж жасоо менен өзүңүз колдонсоңуз, балким ошондо жардам берет. Мисалы, кремди жөн эле сүйкөп койбой, сиз айткан жол менен сүйкөсөк жардам бериш мүмкүн, булчуңдарды иштетип. Ошол булчуңдарды иштетип, самомассаж менен кылганда гана эффект болот кремдин. 10 000 сомдук крем алсак дагы, бирок бетибизге туура сүртпөсөк, туура колдонбосок, жөн эле 10 000 сомдук кремди монтип эле бетибизге ышкап койсок эле, же болбосо көпчүлүк учурда биз бетибизге тийишүүдөн коркобуз, мынтип эле коебуз го. Мынтип эле коюшат дайымдар, колдорун эле акырын тигизип коет. Мына ушинтип эле 10 000 сомдук кремди бетиңизге сүйкөп койсоңуз, бетиңиздеги эч кандай буруш кетпейт, болбойт экен. Кетире албайт экенсиз. Бул жакта бир айым жазып турду деп. Мен канча крем алып колдонсом дагы бетимдеги буруч такыр кетпейт, түрдүү кремдерди, наборлорду алып колдонуп көрдүм дейт да. Ошол азыркы эле айтып кеткендей эле, мышцалар спазм болсо, эч кандай крем жардам бере албайт, аны ордуна келтире албайт. Мышцаларды. Андай кымбат кремдер, урматтуу айымдар, жөн гана бетке нымдуулук берет экен, бырышты алдын алат экен. Андыктан мындай уколсуз жашарыңыздар. Негизи өзү сиз айтып калдыңыз го, бетке бурыш баягы таттуу көп жегенден түшөт депчи. Анан баягы балким желкеде туз болсо, же осанкабызды, туку боюбузду түз кармабасак, ошодон дагы бетке бурыш түшөбү. Анан кээ бир учурда көп косметологдор айтат го, аялдын бети моюндан башталат дейт го. Анан массаж жасап атканда дагы, мисалы, моюнга, калкан безге дагы, калкан безди жакшы иштетсең дагы баягы бурыштар жазылат дешет го. Албетте бетке таасир этүүчү факторлор толтура. Ошол эле осанка, ошол эле диафрагманын туура эмес болушу. Эгер диафрагма туура эмес болсо, бул жак жабышып калат, диафрагма. Анан бул жак тырышат дагы, бул жакты тартып кете берет. Анан сутулость пайда болот. Сутулостьтен анан бул жактарды тартып кете берет дагы. Анан кошээк пайда болот. Анан бетти кошо мынтип алып кете берет. Ылдый түшүп кете берет. Ошол себептен бул жактын баарын жибитиш керек. Анан көпчүлүк айымдар экинчи этти жоготуш үчүн дагы атайын бир процедураларды алышат да. Ийне сайдырышат, же болбосо бир аппараттар менен түрүттүрүшөт го, же болбосо сордуруп майын алдырышат, экинчи эктен арылуу үчүн. Өзү толук, анан кээ бир айымдарды карасам, монтип эле экинчи эги жок болуп калат го. Бул экинчи экти негизи жөн эле ушундай бир коркунучтуу процедураларды албай туруп эле массаж жолу менен экинчи эгибизди жоготуп салсак болобу? Албетте болот. Айтып өткөндөй эле ушул упражнение менен, массаж менен кетет деп коет. Сизге көпчүлүк учурда айымдар кандай маселе, көйгөй менен келишет? Көбүрөөк да кайрылган көйгөйлөр. Көбүнчө эле ошо беттин бырышы, анан тройничный нерв деп коет. Ошол жабыркаганда бир көздөрү кыймылдап калганбы? Көзүнүн асты кыймылдап, ошолор болуп калат. Ошолор көбүрөөк кайрылат. Анткени лечениясы ошол жакта да. Тканьдар менен иштеген үчүн бизге көбүнчө косметологдор деле эме беришет, направление. Беттин неврозу болсо, демек массаж алыш керек экен, Ошол көйгөйдөн арыла алабы анан, Ооба. Канча убакыт арылса болот андай көйгөйдөн? Аны ал эле эме алып турат. Көргөндөн кийин убактысы менен бир курс алып, анан эс алып, кайра бир курс алып туруш керек. Анан албетте ошол эле кошээк, көзүнүн айланасындагы бырыштар менен кайрылат, чекесиндеги. Анан бул жерде айта турган нерсе, көбүнчө айымдар түргө бөлүнөт. Кээ бирөө осознанно эле бетиме ушундай эрте кам көрөйүн деп жаш кезинен эле баштайт. Кээ бирөө уже башка адамдардан сын тагып, сын угуп калганда өзүнө, анан эмнемче бетиңе көп буруш түшүп кеткен дегенде ошондой себеп, ошондой сыяктуу. Же болбосо күйөөсүнүн изменасы, ошондой сыяктуу болгондо анан
өзүнө карап баштайт. Өзүмө кам көрүшүм керек экен деп анан келип башташат да. Ошого жеткизбестен эрте өзүңүздөргө кам көрүңүздөр демекчи. Негизи канча жаштан сунушталат массажга? Баягы жаш кожаны мындай тийбеш керек деп да коюшат да. Ошо жаш канча жаштан башталат? Жок, азыр 20 жаштагы кыздар келишет. 20 жаштан баштап келе баштайт. Алар уже бетине эрте кам көрүп, алдын ала врачтын алдын алышат. Анан сиздин жумушуңузга, ишиңизге дем күч берген эмне? Мисалы, балким кайсыл бир айым сизге ыраазычылык билдирип, бетиндеги врачтарым кетип калды деп, баягы калп эмес, чын дилинен кубанган кардарларыңызды көрүп огош бетер баягы иштегиңиз келип дегендей. Сону туура айтасыз. Бул менде 90% шыктандырат. Анткени чарчап, канча ай менен иштешип, чарчап отурганда уже жумуштун акырында каждый өзүнүн ыраазычылыгын айтып, батасын берип кеткенде менде уже баягы чарчоо кетет. Жоголуп кетет. Ооба, чарчоо кетет. Анан менде результатын, до-после результатын көргөндө, сонун менде наоборот энергия пайда болот. Эми бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Сизге эркин микрофон берели. Сизди кайсыл жактан издешибиз керек? Социалдык тармактардан эмне деп издейбиз? Телефон номериңизди калтырасаңыз, телефон номериңизди калтырыңыз. Мен дарегебиз Панфилова көчөсү 77А, Pro массаж салонунда жайгашканбыз. Телефонум 705 500 449 номерине кайрылсаңыздар болот. Инстаграмдан кантип издейбиз? Эльзат эстетист деп. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз кесиптешим менен чогуу биргеликте бетибизге туура кам көрүүнү, ошол эле учурда бетибизге туура крем колдонууну дагы үйрөндүк. Аны менен катар эле ийнесиз кантип массаж жолу менен жашарса болот деген суроолорго жооп алып берүүгө аракет жасадык. Ооба. Барыңыздар, өзүңүздөргө кам көрүңүздөр, Эльзат айымга кайрылыңыздар. Бир дагы айымдын бетинде көйгөйү жок болсун, бырышы жок, бети таза, тунук болсун деген тилегибиз менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Көрсөтүүнү кесиптешим Алмагүл Базарбаева, ошондой эле мен Жазгүл Кудайбердиева чогуу биргеликте алып бардык. Саламатта калыңыздар.